Зымсыз кулакчындарды колдонуу мээ рагынын өсүшүнө алып келиши мүмкүн. Бул тууралуу Плеханов атындагы Россия экономика университетинин информатика кафедрасынын доценти Александр Тимофеев билдирди. Анын айтымында Bluetooth кулакчындары адам мээсине жакын электромагниттик толкундарды пайдаланат. Белгилүү брендтердин жасалма үлгүлөрү эң көп коркунучту жаратат. Алар угууну начарлатып гана тим болбостон бүтүндөй ден соолукка зыян тийгизет. Тимофеев эгер радио толкундары иштеши үчүн электромагниттик негизи бар десек, анда сөзсүз түрдө кулакчындардын зыяны бар. Адамдын нерв системасынын иш-аракетинде электромагниттик агымдар бар. Мындай магниттик термелүүлөрдөн жапа чеккендердин саны жылдан жылга көбөйүүдө деп түшүндүрдү. Кулакчындын коопсуз экенине ынануу үчүн аны жөнөкөй ыкма менен текшерүүгө болот. Кулакчынды кийип, мобилдик телефондон алыстоо керек. Эгер бир нече метр алыстыктан кийин үн сигналы алсыз болсо, демек кулакчын коопсуз. Мындай электрондук каражаттардын ракка себепчү болоорун 40тан ашуун өлкөнүн окумуштуулары эскертип келишет. Бирок Bluetooth технологияларын өндүргөн тарап өзүлөрүн коопсуз деп эсептешет. Ошондуктан алар дүйнө жүзүндө кеңири таралган.